Бүгін мына біздің президентimiz Садыр Нуркожоевич келіп жерінде Чоңалай районунун Кашка суу айыл өкмөтүнө караштуу Бурган суу айылына келип капсула салды. Бул негизги башында 2021 жылдын март айында келип Сармакол айылына келгенде Памирлик кыргыздарды көчүрүп келүү боюнча жеринде ошол жерди трансформация кылуу боюнча тапшырма болгон. Ошол тапшырманын алкагында МЧС министрлигинин тапшырма болгон. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө 70 гектар жер трансформация болуп, ошонун 30 гектар жерине мына бүгүнкү сиздер көргөн капсула салынды. Капсуланын негизги максаты бул жерде азыр 275 орундуу мектеп, андан тышкары бул жерде бала бакча бар, андан тышкары магазин бар, мечит бар, медресе бар. Анан 5 эң негизгиси 5 бийик этаждуу тамдарды салганга да проекти бар. Ошону менен катар 165 үй бүлөгө там куруу боюнча атайын мамлекеттен быйылкы жылы 10 миллион сом бөлүнгөн. Эмди жылы ушул Памирлик кыргыздарды көчүрүп келүү боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул жерде негизгисине 70 гектар трансформацияланган. Азыр мына 30 гектарына проектisi чийилип, бардык документтердин бардыгы бүтүп, бүгүнкү күндө кызуу иштери жүрүп жатат. Ошону менен катар 40 гектар жерине дагы биз ошол кыш мезгилинде жазга чейин бардык документтердин баарын бүтүрүп, ошол азыр биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырма берди. Ошол Памирлик кыргыздарды көчүрүп келүү боюнча 300дөн ашык шаарчаны куруу боюнча тапшырмалар берилди. Ошонун алкагында буюрса иштейбиз.